Эскизде көз жоосун алган парктын көрүнүшүн шаардык бийлик өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу элге жарыялаганына 1 жылдай болуп калды. Курулуш иштери башталат деген сөздөр мындан 2 жыл мурда эле айтылган. Азыркы учурда Баткен шаарынын так ортосунан орун алган Жаштык жана Жеңиш парктары кароосуз калып, оңдоп түзөөдөн өткөндүн ордуна таштандыга толо баштады. Курулуш иштеринен эч кандай дайын жок. Бул биз өзгөрүүдү күтүп атканбыз 2 жылдан бери. Билбейм кандай болуп атат, эми эч өзгөрүү жок. Биз чоң парктын башкача парк ойлоп аттык эле да. Баткен шаарынын элиге шарт түзүлөт. Мисалы үчүн биздин балдар башкача шаарда, мисалы үчүн биздин эл Ташкентке барбай, ушул жерди биз Ташкент кылабызбы деген ниеттерибиз бар эле, ойлорубуз бар эле, бирок биздин кээ бир эмелердин артынан бизге жоопкерчиликсиздиктенби же эмеден өзгө жоопкерчилик ала албаган себептенби биздин иштерибиз, көп иштерибиз 2 жылдан бери бүтпөй турат. Баткен шаары бул облустун борбору, бул облустук деңгээлдеги шаар. Кызылкыя сыяктуу эле чоң шаар болуш керек да. Бүгүнкү күндө карасаң, Кызылкыя эмес, райондук деңгээлдеги мына Разаков шаары же Айдаркен шаарындагыдай да деңгээли андай болбой калды да. Дүйнөлүк банк Баткен облусун өнүктүрүүгө деп 50 миллион ақш долларын грант жана насыя эсебинде бөлгөнү айтылган. Ал каражаттын бир бөлүгү парктарды заман талабына ылайыктап оңдоого жумшалмак. Бирок арадан жылдар өтүп, курулуштун ордуна мурдагы аз да болсо эл өзү түзүп алган оюн аянтчалары бузулуп, кейиштүү абалга кептелди. Каяка барып эс алыштыны билбейт. Парктагы мурдагы аттракциондор жок. Кайра мурдагы 10 жыл, 15 жыл мурдагы шаардын көрүнүшү азыркы көрүнүшкө караганда мурдагы көрүнүшү жакшыраак эле деп ойлойм да. Себеби мурда аз да болсо шарты бар эле. Аз да болсо паркта кичине эс ала турган жайлары каралган эле, шарттары каралган эле. Азыр болсо оңдойбуз деп кайра бузуп, ошол бойдон мына 2 жылдан бери таштап койгону бул чындыгында элдин кыжырдануусун пайда кылып атат да. Парктын ээси болгон жергиликтүү бийлик оңдоп түзөө иштери качан башталары боюнча да кабары жок. Жумуштар Арис тарабынан ишке ашырылат. Аларга курулуш боюнча пикир айтууга мэрия батын албайт же 2 жылдан бери шаардын чок ортосу көрүмсүз болуп, тургундар үчүн эс алууга шарттын жоктугуна кайдыгер мамиле кылышууда. Эми ал Аристин эмесинде биз мындай айтканда тилекке каршы көп эме кыла албайт экенбиз. Аларда проекттер, баягындай комиссиялары өтө эле катылыктенүүнү билбейбиз. Ушул жылы быйылга эң биринчи кезекте бүгүнкү күндө даяр болуп болуп турат. Башталган алдында турат экен. Бул асфальт жана Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектептин алдындагы кошумча мектеп кичине 2-3 орундуу. Андан калган 3 объект уже жасалып атат алар деле. Но качан ишке беришин өздөрү деле эме кыла элек да, бизге такай айта элек мындай айтканда. Бул боюнча Аристин өкүлдөрүнөн пикир алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Жергиликтүү бийлик Арис паркты оңдоп түзөө иштеринен сырткары 12 чакырым жол салуу, кошумча мектеп имараттарын куруу сыяктуу да иштерди жүргүзөөрүн билдирди. Жалпысынан 8 миллион ақш доллары каралган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.